Саламатсыңарбы балдар? Жакшы эс алып келдиңерби? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда ушундай жакшы маанайда бүгүнкү адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн биз адабий окуу сабагыбыздан кыргыз тили мамлекеттик тил деген жаңы тема өтөт экенбиз. Балдар, биз бул сабагыбыздын максатына жетишибиз үчүн кыргыз тили мамлекеттик тил экендигин текстин окуу менен түшүнө алсак, элестетүү жөндөмдүүлүгүбүз, сөз байлыгыбыз, сүйлөө маданияттуулугубуз калыптанса, эне тилин урматтоого, ынтымактуулукка тарбиялансак, анда биз сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Балдар, айткылачы, мен теманы айтканда силерде кандай түшүнүктөр болду? Кандай ой жүгүртүүлөр болду? Айтып көргүлөчү. Эң жакшы. Анда бул ырга көңүл койсок. Кыргыз тили. Кыргыз тил улук мен үчүн, кыргыз тил улук сен үчүн, манастын тилин үйрөнгөн, мамлекет курган эл үчүн, манжуну сүйгөн бежиңге, макмалдай мекен жер үчүн. Көрдүңөрбү балдар? Бул ырыбызда да кыргыз тилибизге болгон улуулугубуз, маданияттуулугубуз калыптанган. Балдар, бүгүнкү биздин адабий окуу китебибиздеги кыргыз тили мамлекеттик тил деген тексттен кыскача түшүнүк алсак. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анда кыргыз элинин сырткары орус, өзбек, тажик, уйгур, дунган, немис жана башка түрдүү улуттагы элдер жашайт. Алар бири-бири менен өз ара ынтымакта турушат. Көрдүңөрбү, балдар? Биздин мекенибизде бир гана кыргыз эли гана эмес, көптөгөн улуттар жашайт экен. Алар кайсы улуттар экен? Азаматсыңар. Жана алар бири-бири менен абдан ынтымакта турушат экен. Тил улуттар ортосундагы достуктун да тили. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген накыл кеп бар. Анын мааниси канча көп тил билсең, ошончо адамдар менен пикир алышып, мамиле түзүп, алардын жан дүйнөсүн түшүнө аласың дегенди түшүндүрөт. Көрдүңөрбү? Тил бул достуктун дагы тили болот экен. Канча тил билген болсо, ошончолук дил билесиң деген макал бар экен. Кандай түшүндүк ушул макалга? Эң туура. Биз канчалык көп тил билсек, ошончолук адамдар менен көп пикир алышып, алардын жан дүйнөсүн түшүнө алат экенбиз. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биз ар дайым алдыга карай жүрүшүбүз керек экен. Балдар? Да кийинки сүрөткө өтөбүз. Балдар, бул сүрөтүбүздө көрүп тургандай эле ар улуттун маданияттуулугу жана улуттук кийимдерин көрүп турабыз. Ал эми бул макалды биз ар дайым эсибизге түйүп алышыбыз керек экен. Тил билген жолдо калбайт дейт. Тил билсең кучакташасың, тил билбесең бычакташасың дейт. Көрдүңөрбү балдар? Бул макалдарды эсиңерге түйүп алгыла. Эне тилин сүйүү, атуулдук парз, улуттуу сыймык дейт. Балдар, биз өз эне тилибизди сүйүп, аны урматтап, кадырлашыбыз керек экен. Бул ар бир инсандын атуулдук парзы болот экен, улуттук сыймыгы болот экен. Ар улуттун ар кандай тили болот. Биздин тилибиз бул эне тил экенин эсибизден чыгарбайлы, балдар. Балдар, эми бул жакта бир канча сүрөттөр бар. Аларга
көз чаптырып чыксак, бул сүрөтүбүздө биздин кыргыз элибиздин улуттук кийимдерин кийген кыз-жигиттерибизди көрүп турабыз. Ал эми бул сүрөттө болсо ар улуттагы элибиздин улуттук кийимин көрүп турабыз. Ал эми бул сүрөтүбүздө ар улутубуздун маданияттуулугун, улуттук кийимдерин, майрамдык маанайын көрүп турабыз. Көрдүңөрбү балдар, биз канчалык өз тилибизди сактап, өз тилибизди урматтасак жана биздин мекенибизде жашаган көп улуттарыбыз менен жакшы тил табышып, жакшы ынтымакта жашашыбыз керек экен. Түшүндүңөрбү балдар? Анда бүгүнкү темабызды бышыктап алыш үчүн силерге бир канча суроо бере кетсем. Бүгүнкү тема силерге эмнеси менен жакты? Эң жакшы. Кыргызстанда кайсы улуттун элдери жашайт экен? Азаматсыңар, канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген макалдын маанисин чечмелеп бергилечи. Азаматсыңар, кыргыз тили улуттар аралык достуктун тили деген макалдын маанисин кандай түшүндүң? Эң сонун азаматсыңар балдар. Бүгүнкү тема боюнча кеңири түшүнүк алыпсыңар. Бүгүнкү тема силерге жактыбы? Силерге кандай таасирин берди? Кандай таасир алдыңар силер бул темадан? Азаматсыңар. Анда тема силерге түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма берейин. Тилдин тазалыгы, дилдин тазалыгы. Макалдын маанисин түшүнүп, эсиңерге сактап алгыла. Бул макалдын маанисин түшүнүп жана чечмелеп келебиз балдар. Тапшырма түшүнүп алдыкпы? Эң жакшы. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Азаматсыңар. Анда бүгүнкү темабыз аягына чыкты. Саламатта калгыла.